Alhamdulillah, Alloh taolo maqtovlar janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salavattар болсын. Allohning bergan tavfiqi bilan, ne'mati bilan bugun inshaalloh biz savog'imizni boshlaymiz. Bugun qala turgan savog'imiz barchalarga belgili 3 negiz savog'i. Buga cheyin bir top ibodatning turlarini olgan ekanmiz. Barlar bilesizlar, ibodatlar 4 ga bo'linadi. Жүрек менен кылынчу ибадаттар бар. Жүрөккө байланыштуу. Мисалы, сүйүү бул жүрөктүн ибадаты да. Аллах тааланы сүйүү бул жүрөктөн кылына турган ибадат. Аллахтан коркуу, тобакел кылуу, мына ушулардын баары жүрөктөн жасала турган ибадаттар да. Экинчи ибадаттын түрү тил менен айтыла турган ибадаттар бар, жасала турган. Мисалы, Аллах тааланы зикир кылуу, эртели кеч зикир кылуу бул тил менен жасала турган ибадаттар. Жана ошондой эле Куран окуу, жакшылыкка чакыруу, жамааттан кайтаруу тил менен жасала турган ибадаттардан. Үчүнчү ибадаттын түрү бул дене менен жасала турган ибадаттардан. Дене менен. Жеке дененин өзүнө байланыштуу. Намаз окуйбуз. Намаз окуганда көбүнчө бул жерден дене иштейт да. Жана ошондой эле орозо кармаганда, ажы кылганда жана башка окшогон ибадаттын түрлөрү бар экен да. Төртүнчү ибадаттын түрү адамдын акчасы менен, мал мүлкү менен жасалып турган ибадаттар. Мисалы, зекет. Бир гана акчага байланыштуу да. Садака жана башка окшогон ибадаттар бар. 4 ибадаттын түрү бар. Мусулман адам Аллах таала буйруган ибадаттардын баардыгын үстүнөн карай турган болгон болсок, ошол ибадаттардын ушул 4 ибадаттын бирөөнө кирерин көрөсүздөр. Же жүрөк менен кылынчу ибадаттар кирип кетет, же тил менен жасалуучу, же дене менен, же акча менен жасалып турган ибадаттардын бирине кирип кетет экен да. Бир нече ибадаттарды алып келген. Ошол ибадаттарды алып келгенде эми саналуу эле 10 жакын ибадаттын түрүн алып келген. Исламда ошол 10 ибадат менен чектелип кеткен да. Исламда ибадаттын түрү көп. Бул жерде бирок ошол алып келген ибадаттарды мисал катарында гана алып келген экен да. Жана башка будан да көп ибадаттар бар деген сөз да. Көрдүңүзбү? Бүгүн кала турган ибадаттын түрү бул тобакел. Тобакел. Бул кайсы ибадаттын түрүнө кирет? Тил мененби, же жүрөк мененби, же дене мененби, же акча мененби? Жүрөк менен жасала турган ибадаттардын түрүнө кирет да. Себебиз тавакел кылганда негизги бул жерде таваккул жүрөктө болот да. Сен жүрөк менен Аллахка тавакел кылат экенсиң. Жүрөк менен тавакел кылат экенсиң. Ошон үчүн тавакелди эмне менен кылынат, эмне менен жасалат? Тавакелдин орду кайсы жерде десе, алымдар айтышат, тавакелдин орду бул жүрөктө дейт да. Негизги тавакелдин орду бул жүрөктө экен да. Тавакел бул исламда чоң ибадаттардын бири. Мисалы, дуа кылуу, намаз окуу, орозо кармоо жана башка ибадаттар бар го. Дал ошондой эле бул эң чоң ибадаттардын бири. Тавакел кылуу. Эми тавакел дегенде түшүнүктүү болуш үчүн мисал келтирейин. Адамдар тавакел маселесине келгенде ар ким ар кандай нерседе тавакел кылат. Мусулмандын тавакели бар. Жана ошондой эле кафир адам да тавакел кылат. Жада калса хайванаттар да тавакел кылат да. Хайванаттар да тавакел кылат экен да. Мисалы, мусулмандар тавакел кылганда, мусулмандар кандай бир ишти баштарда же кандай бир нерсеге умтуларда Раббысы Аллахка тавакел кылат экен да. Ал эми кафирлар же мунафыктар, мушриктер алар тавакел кылганда өздөрүнүн сыйынган кудайларына тавакел кылышат экен. Мисалы, Исага сыйынган адам Исага тавакел кылат. Узайрга сыйынган адам Узайрга тавакел кылат. Кабыр ээсине сыйынган адам кабыр ээсине тавакел кылат экен. Жада калса кээ бирлер дүйнөсүнө тавакел кылат. Акчасына сүйөнөт да. Бизде акча бар мусулманда, бирок акчага сүйөнбөйбүз. Акча бул себеп деп билебиз да. Негизги тавакел Аллахка да. Ушундай адамдар бар, алар болгон ишенимдин бардыгын, сүйөнүүнүн баардыгын эмне гана эткен? Акчага эткен да. Ушул акча чечет дейт проблеманы. Акчадан башка эчтеке чече албайт дейт. Мусулмандарда бизде мындай ишеним эмес. Мусулмандарда негизи Аллах таала чечет дейбиз бар маселени. Аллах таала кааласа чечилет, каалабаса чечилбейт. Ал эми дүйнө бул бир себеп. Аллах таала кааласа жакшы нерсеге сен колдоносуң,
Аллах каалабаса жаман нерсе колдонуп калышы мүмкүн. Аллах кааласа сенин проблемаңды чечишине дүйнө себеп болот. Аллах каалабаса канча акчаң көп болсо дагы себеп болбошу болушу мүмкүн да. Бизде ушундай бир сөздөр бар кыргыздарда. Акчаң болсо калтаңда, каалашыңча талтаңда деген сөз бар, туурабы? Буну дагы бир бейбаш бир айтып койсо керек да. Бирок бул сөз мусулмандардын айта турган сөз эмес да. Мусулмандардын айта турган сөз эмес. Себеби кээде сен акчаң болуп, каалаган нерсеңди кыла албашы мүмкүн. Канча деген мен деген байлар, миллионер адамдар үйү толуу акчанын үстүндө жатышы мүмкүн. Бирок дүйнө менен кошушуп атпайбы? Дүйнө менен кошушуп атат да. Көрдүңбү? Ошон үчүн акча чече албайт экен да. Аллах Таала кааласа акча пайда берет, кааласа пайда берет. Ошон үчүн мусулмандын чын ишеними болуш керек экен. Чыныгы ишеними, таваккулу Аллахка гана болуш керек экен. Ал эми акча биз ойлогондон дагы жаман, бизге кээде зыян берип коюшу толук мүмкүн экен. Эми хайванаттар таваккул кылышы мүмкүнбү? Таваккул кылат экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте мынтип айтат. Бая мусулмандарды, сахабаларды таваккулга үндөп мындай деп айтат. Хадис Умар ибн Хаттабтан келет. Пайгамбарыбыз сахабаларга айтат: "О сахабаларым" дейт. "Эгер силер" дейт, Аллах Таалага ушундай чыныгы таваккул кыла турган болгон болсоңор, Аллах Таала туура кушту рызыктандыргандай силерди дагы рызыктандырып коет дейт. Тактап айтканда, алымдар айтат, бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куштун таваккулин бизге мисал келтирип атат дейт. Тактап айтканда, куштун таваккули ушундай күчтүү экен да. Анан хадистин уланысында эмне дейт? Тауду химасан ва таруху битона дейт. Пайгамбар айткан жок, куш уясында жатып, Аллахка таваккул кылдым деп коюп эле курсагы тоюп калат деген жок дейт. Эрте менен эрте жем соого ач абалда чыгат дейт, учуп. Кайта кечинде ва таруху битонан жем соого толгон абалда кайтат дейт. Чыныгы таваккул ушундай экен. Мусулман адам жүрөгүн Аллахка балеткенде дагы дене мүчөсү менен себепти кылат экен да. Мына ушул чыныгы таваккул. Ошон үчүн таваккулдун эки рукуну бар да. Таваккул, чыныгы таваккулда эки рукун бар, эки парызы бар да. Эмне десе, биринчи парызы жүрөктү Аллахка байлаш керек, Аллахка сүйөнүш керек. Анан кийин жатып албай дене мүчө менен себебин кылыш керек экен да. Мына ушул чыныгы таваккул экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таваккул маселесинде бизге кушту мисал келтирген да. А куш болсо үйүндө жаткан жери жок. Машалла, бүгүн күн суык экен деп жатып алган жери жок дейт да. Ал эрте менен күн суык болобу, жылуу болобу, эрте менен эрте учуп чыгат дагы кайта кечинде жем согуу толгон абалда кайтат экен да. Анан кушта ушундай нерсе жок. Анын бир эгип койгон 1 гектар фасоли жок. Бул жакта контейнери жок. Бул жакта мамлекет ишканаларда ак үйдүн бир жеринде бухгалтер болуп же бир нерсе иштебейт экен алчы. Эчтеке жок экен. Эч кандай нерсе жок. Эрте менен чыкканда Дордойго барам, же Ош базарга план жок андай эрте мененчи. Жөнү учуп сыйын алып чыгат экен. Кечинде келатканда алхамдулилла ушундай Аллах Таалага таваккул күчтүү болгондуктан, таваккул кылып чыккандыктан Аллах Таалага бүгүн мол жерден рызкын берсе, эртең мол жерден берип коет экен. Бүрсүгүнү мол жерден берип коет экен да. А биз таваккулубуз куштан төмөн экен да. Себеби куш эч кандай нерсеси жок, Аллахка таваккул кылып чыгып атат да. А биз 1 жылдык фасол турат бул жакта. Базарыбызда сатсак миллион деген сом чыга турган товар турат. Бирок ошондо дагы эрте менен чыгып атканда Аллахка эмес, ошол дүйнөгө сүйөнүп чыгат экенбиз да. Мына ушул шариатта кайтарылган экен да. Мусулман адам эч качан дүйнөгө таваккул кылбаш керек экен. Таваккул кылбаш керек экен. Аллахка таваккул кылып туруп, анан себебин карманыш керек экен. Көрдүңбү? Себеби бул таваккул кылууда бизге эң чоң үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, урматтуугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнө кайта турган болгон болсок, таваккулдун чыныгы жүзүн көрөсүңөр да. Эми ушул таваккулге 3 негизде далил алып келген экен. Ошол далилде эмне дейт? Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин дейт. Аллах Таала Маида сүрөсүнүн 23-аятында мындай деп момундарга айлат.
эгер силер чыныгы момун болгон болсоңор, анда Аллах Тааланын жалгыз өзүнө таваккил кылгыла дейт. Карагыла. Эгер силер чыныгы момун болгон болсоңор, анда Аллах Тааланын жалгыз өзүнө таваккил кылгыла дейт. Аллах Таала бизди эмне дейт? Момун болсоңор, Аллахтын өзүнө таваккил кыла дейт. Ал эми Аллахтан башка таваккил кыла тургандар кимдер экен алар? Мусулмандар эмес экен да. Мусулмандар бир гана Аллахка таваккил кылат экен да. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Омай ятаваккал алаллах фа хасбух" дейт. Кимде ким Аллах Таалага таваккил кыла турган болгон болсо, тобакел кыла турган болгон болсо, Аллах Таала ал кулуна жеткиликтүү дейт да. Аллах Таала ал кулуна жеткиликтүү дейт. Ошон үчүн баягы куш эртең менен учуп чыкканда Аллахка таваккил кылып чыгат экен. Себеби куш билесиңер, Раббысын тааныйт да. Биз тааныбашыбыз мүмкүн. Бирок куш ал Раббысын тааныйт, жараткан Раббысын тааныйт. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда куштарды мактап, алар эртели кеч Аллах Тааланы зикир кылат дейт. Бирок силер алардын таспихтерин, зикирлерин түшүнбөйсүңөр дейт. Карага, биз зикир кылбайт экенбиз. Аллах Таала акыл берип, Куранды түшүрүп, пайгамбарды жиберсе дагы кээ бир адамдар ушул нерсени моюндашпайт экен да. Ал эми алар акылы жок. Куштар да алар Раббысын эртели кеч зикир кылып таанышат экен. Эми биз айттык, таваккул маселесине келе турган болгон болсок, бул нерседе эң чоң үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Себеби Куран менен суннатка ушундай амал кылган да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага таваккул кылган туурасында мисалдар аябай көп. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезинде согушкан. Мушриктер менен, ыйман келтирбеген коомдор менен согушкан. Ошол согуштардын биринде кайтып келатып, билесиңер, мурунку учурда сахабалар жүздөп, миңдеп согуштан келишет. Кайтып келатканда чарчашып, бир жерге эс алалы деп жайгашат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир талдын түбүнө келип жатат. Кылычын илип коюп, көзүн асса эле мушриктерден болгон бир адам сахабалардын арасынан билгизбей кирип келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кылычын такап турат. Эми бул элестеш оңой эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мушриктер, кафирлар өлтүрүш алар үчүн арман болгон. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрсө, ага чексиз байлыктар бериле турган болгон. Мушриктердин эң негизи арман ушул болгон. Алымдар айтышат, хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч кандай өзүн жоготпостон, биз болсок ошол жерден телевизия жуткут элек, туура эмес сөздөрдү айта бериш мүмкүн эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзүн ачат дагы, астынан маңдайында кылыч турат. Баягы адам сени өлтүрүштөн мени ким тосуп турат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч кандай ойлонбостон Аллах деп жооп берет. Себеби Аллах Тааланын көрүп турганын, угуп турганын пайгамбарыбыз билгендиктен жүрөгүнөн Аллахка таваккил кылып турат. Ошонткенде баягы адам колу иштебей калат. Колу менен баягы кылычты чабайын деп аракет кылат, бирок чабылбай калат. Колунан баягы кылыч түшөт. Карагыла, Аллахтын кудурети менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага ушунчалык таваккил кылгандыктан баягы адам кылычын көтөрө албай, кылычын кыймылдатып, колун башкара албай калат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылычты алат дагы кайта өзүнө тагайт. Эми сенден мени эмне этет дейт. Дегенде баягы адам: "О Мухаммад, сен жомарт адамсың, сен ушундай бир берешен адамсың, сен тууралуу жакшы сөздү угабыз, сен мындайсың, тигиндейсиң, мен болду эми сени өлтүрөйүн деп жүргөн адамдар менен сени көздөй бет алып, сага согуш ачып келбейм дейт. Ушул сөзүмө убада беремин, сен мени өлтүрбөгүн дейт. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны кой берип коет. Карагыла. Ушул жерден бизге керектүү бул хадис Жабир ибн Абдулладан келет. Хадис Бухари, Муслимде келет. Бул бизге керектүү жери эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таваккулун карагыла. Жөн гана коркпостон жүрөгүнөн Аллахка таваккул кылган. Мына Аллахка чыныгы таваккул кылгандыктан Аллах Тааладан ушундай жардам келген да. Айтат, "Омай ятаваккал алаллах фа хасбух" дейт. Кимде ким Аллах Таалага чыныгы таваккул кыла турган болгон болсо, Аллах Таалага жеткиликтүү дейт. Биз Аллахка таваккул кылбайбыз, анан Аллахтан жардам келбейт.
Биз дүйнөгө табакел кылабыз, дүйнөдөн эч качан жардам келбейт. Кээде бир себеп болуп калышы мүмкүн, кээ бир нерселерге, бирок бул мусулман үчүн өтө жаман иш да. Жана ошондой эле мисалы Муса алейхисаламда билесиңер, Фиргавн менен болгон учурда Муса алейхисалам өзүнүн ээрчиген, ыйман келтирген адамдар менен билесиңер Кызыл деңизди көзгө качат. Артынан Фиргавн өзүнүн желеттери менен баягы кербендерин отуруп алып кубалайт. Ошондо Кызыл деңизге жакын калганда Муса алейхисаламдан ыйман келтирген ком эмне дейт? Инна мудракун дейт. Биз бүгүн колго түштүк дейт. Өлдүк дейт. Себеби артынан Фиргавн жана желдеттери менен келатат, а Муса алейхисаламдын качып аткан жагы деңиз да. Деңиз. Эми элестеш мүмкүн эмес да. Деңизге барасаң, деңиздин астынан бир көпүрө болуп калып эле, анан бир учуп келип бирдеке алып кетип калыш бул. Инна мудракун. Биз бүгүн өлдүк, колго түштүк дейт. Дегене Муса алейхисалам эмне дейт? Муса алейхисалам калла дейт. Жок, андай деп ойлобогула дейт. Инна маи рабби саяхдин дейт. Мен менен Раббым Аллах Таала бар дейт. Инна саяхдин, ал бизди туура жолдон баштайт дейт. Анан Аллах Тааланын каалоосу менен Муса алейхисаламдын таваккулун карагыла, ээрчиген адамдардын таваккулун карагыла. Ээрчиген адамдар коркуп биз өлдүк деп атат, Муса алейхисалам жүрөгү тынч да. Эмне үчүн жүрөгү тынч? Себеби Аллах Таалага ушунчалык бекем таваккул кылгандыктан, ойлонбостон Аллах Таала бизди куткарат деп кетип атат да. Бирок чындап эле ойлобогон жерден Аллах Таала ушундай бийик болгон. Эми Кызыл деңизди билесиңер, тереңдиги 3000 метр дейт го. Аллах Таала ошону жарып салган да. Жарып, арсынан жол чарып койгон да. Наркы бетине өтүш үчүн да. Карагыла. Аллах Тааланын керемети да. Себеби Аллах Таала сөз түрдө өзүнө чыныгы таваккул кылган адамга жардам бербей койбойт. Аны жардамсыз таштап коюу мүмкүн эмес да. Ошон үчүн кимде ким Аллах Тааланын билүүчү, көрүүчү, угуучу сифаттарын биле турган болгон болсо, сөз түрдө ал Аллах Таалага эмне? Таваккул кылат экен да. Анан таваккулда бөлүнөт. Таваккул биринчи важип болгон таваккул Аллах Тааланын өзүнө гана таваккул кылуу да. Экинчи таваккулдун түрү бул ширк болгон таваккул. Аны билесиңер, Аллахтан башка олияларга таваккул кылуу, кабыр ээсине таваккул кылуу, мазарларга таваккул кылуу, арбактарга таваккул кылуу, баланча атага таваккул кылуу, кыскасы Аллахтан башка эмне жана ким болбосун ошолорго таваккул кылуу, бул эмне экен шариатта? Чоң ширк экен. Адамды ыймандан, исламдан чыгара турган чоң ширк болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн мурунку учурда билесиңер, согушта эки тарап согушуп атканда эми арбакка сыйгандар болгон, арбактаргачы. Ошондо эмне деген? Ой, баланчанын арбагы, арбагына таваккул кылдык. Ошол бизди колдойт, жарылкайт, кеттик деп ошонун аты менен согушка чакырган болгон да. Мусулмандар андай кылбайт да. Мусулмандар кайсы жерде жүрбөсүн, бисмилла Аллаху акбар. Аллахтын аты менен Аллах үчүн. Көрөбү? Ошон үчүн эч кандай гана жерде болбосун, кандай гана нерсе болбосун, Аллахка гана таваккул кылыш важип. Бул экинчи нерсе. Үчүнчүсү, кээ бир адамдар болушу мүмкүн. Биз айттык го жогоруда, таваккул эки нерсе менен болот. Таваккулдун эки парызы бар дейт. Биринчиси эмне? Таваккулдун орду жүрөктө, таваккул жүрөк менен болот, Жүрөгүңдү сен Аллах Таалага тапшырасың. Аллах Таалага сүйөнөсүң жүрөк мененчи. Экинчи парыз эмне? Себепти колдоносуң. Себепти карманасың. Дене мүчөң менен себепти карманасың. Ошол себеп курал жарак болушу мүмкүн. Эгер согуш болуп аткан болгон болсо, дүйнө маселеси болгон болсо, акча болушу мүмкүн, же бир жардам сурап аткан болгон болсоң, чамасы жеткен акең, үкөң же ушундай нерселер да, себептер да. Мына ушул нерсени колдонуу бул таваккулдун чыныгы таваккулдун эсептелет экен да. Ал эми бирөөлөр түшүнүп калышы мүмкүн да, таваккул десе, болду. Аллахка жүрөктөн сүйөнөсүң, таваккул кыласың, болду, акчаны, бир туугандарды, курал жарактардын баарды кереги жок болду. Аллахка таваккул кылдым, бүттү. Аллах Таала баарын чечет деп себептерди кайтаруу бул туура эмес экен. Түшүнүрбү? Чыныгы таваккул кылуу жүрөгүң менен Аллахка сүйөнүп,
дене мүчөң менен себепти кармануу мына ушул чыныгы таваккул экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келет. Амр ибн Умай деген сахабадан келет хадис. Бир адам келип туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Урисилу нақати ва таваккалу" дейт да. Мен могул төө менен келет дагы, төөмдү кой берип туруп, Аллахка таваккалдым деп таштап койроймунбу? Ушунун өзү жеткиликтүү дейт да. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт: "Иқилха ва таваккал" дейт да. Сен биринчиден төөңдү байла дейт. Себебин кыл, андан кийин Аллах Таалага таваккал кыл дейт. Көрдүңбү? Ал эми сен Аллахка таваккалым деп төөңдү кой берип койсоң, төөң нары качып, бери качып, анан төөңдү жоготуп алышың толук мүмкүн да. Бул хадис Ибн Хибанда келет, 731 номерде хадисти Шуайб Арнаут Хасан деген. Ошон үчүн таваккул эмне болот экен? Таваккул эмне болот экен? Себеп менен болот экен, а себепсиз таваккул кылса, ал туура эмес экен. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согуштарда билесиңер, темир кийим бар го? Ошол темирди кийимди кетирген болгон. Ошол соотту кийген. Бизге чыныгы таваккулдун сүрөтүн көрсөтүш үчүн эмне кылган? Аллахка жүрөгүнөн таваккул кылып, ал эми дене мүчөсү менен себептерди алган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде мүмкүнчүлүк болгон учурда тамакты 1 жылга чейин сактап койгон учурлар болгон экен. Кээ бир нерселерди 1 жылга чейин сактап койгон учурлар болгон экен пайгамбарыбызда. Кээ бир учурларда мүмкүнчүлүк болгон учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарга чыкканда Аллахка таваккул кылдым деп жөө кетип калдыган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төө минген. Билесиңер, эшек мингенде дагы артына Муаз ибн Жабалды учаштырып алган хадистер келген. Билесиңер, же бирөө ооруп келген болгон болсо бал иштеген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам себебин колдонуп хижама кылдырган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кээде Айшенес рукуя кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жебрил алейхиссалам келип рукуя кылган. Хадистер келген. Бул нерсе мен эмне айттым деп, пайгамбарыбыз согушка чыкканда кылыч көтөргөн. Кылыч жок эле бисмилла Аллаху акбар деп пайгамбарыбыз согушка чыгып кеткен жери жок. Эң негизи эмне айткым келип атат? Эң негизгиси чыныгы таваккул эмне болот экен? Себеп колдонуу менен болот экен да. Жүрөгүң себепке байланса болобу? Жүрөктү ага байлаш керек. Туура эмес үчүн калбаш керек да. Жүрөктү сен Аллахка байлайсың. Жүрөгүң менен Аллахка сүйөнөсүң, ал эми колуң эмнеге? Себеп да. Ал эми жүрөгүңдү дагы себепке байлап, колу бутуңду дагы себепке байласаң, анда эмне болот бул? Ширк болуп калат. Көрдүңөр маселени? Жүрөк Аллахка сүйөнүп байланат, ал эми дене мүчөң колуң менен себепти карманат экенсиң да. Мына ушундай. Түшүнүктүү маселе? Кээ бир туугандар бар, жок дейт. Негизи себептерди албаш керек дейт. Себепти карманган ширк болуп калат дейт. Ширк болуп калат дейт. Ошон үчүн жанагы колуна таяк карманып алып, телефон көтөрбөй, дагы эмне кээ бир тамактарды жебей, бир гана өзү ошол жаргылжак сатып алып келип үйүнө киргизет дагы, будайды алып келип өзү будайды салып, анан өзү тартып, себеби пайгамбарыбыз ушундай кылып жеген дейт да. Ал эми азыркы учурдагылар булар туура эмес деп ушундай бир нерсеге чейин баргандар бар да. Телефон колдонбойт. Себеби телефон колдонсоң себеп колдонгон болуп каласың дейт да. Бул ширктин түрлөрүнөн дейт. Бирок өзү кыйналып калган учурда же алыстагы бирөөгө жете албай калганда келип өзүнүн бир тууганына келип туруп, апама телефон чалып берип койсуңбу дейт да. Деп чалып берип коет да. Өзүң ала албайсыңбы? Өзүң эле алып чалбайсың десе, жок болбойт дейт да. Бирок сен ал өзүң колдоносуңбу, бирөө аркылуу колдоносуңбу, эң нерсе телефонду колдонуп атасыңбы? Колдонасың, көрдүңбү? Ошон үчүн алар кандай гана адам болбосун, мен себеп колдонбойм деген адам бул мүмкүн эмес да. Ошон үчүн алдында дүйнөдө дейт, бир дагы себепти колдонбой жашайм деген адам жок дейт. Себеп кандай гана адам болбосун, ал себеп колдонот дейт да. Мисалы, тамакты жешиң бул сенин жашооң үчүн себеп. Туурабы? Тамакты жебей канча жашайсың? Бул мүмкүн эмес. Кийим кийүү сенин авраттарың жабыш үчүн себеп. Кийимди кийбей сен канча жашайсың?
ооруп калсаң, же сен шариатта келген жанагы бал ичишиң керек, же хурма жейишиң керек, же замзам, хижама кылдырышың керек. А бирок элдик дарыгерлердин арасында таанылган, тажрыйбадан пайдасы ачыкка чыккан, медицинадагы тасталган нерселер бар да, дары дармектер. Ошолорду кээ бирөө кайтарат. Жок, азыркы учурдагы медицинаны мен ишенбейм дейт. Медицинага ишенбейм дейт. Себеби буга ишенсең, сен таваккулуң өтө төмөн болуп калат. Таваккулга каршы келет дейт. Сен чыныгы Аллахка таваккул кылышың үчүн азыркы учурда медицинанын баарын кайтарышың керек дейт. Бул туура эмес. Бул болгону себеп. Болгону себеп. Өзү ооруп калганда, анча мынча мисалы баш ооруп калса, мен Аллахка таваккул кылам, мен себепти колдонбойм дейт. Анча мынча ич өтүп калган болсо, мен Аллах Таалага таваккул кылып атам, дары ичпейсиң десе, жок, мен Аллахка таваккул кылып атам, мен себеп мага кереги жок дейт. Анча мынча бир жери кичине кесилип калган болсо, башка нерсе менен эле өзү айып кетет дейт да, Аллахтын алоосун айып кетет да, Аллахка таваккул кылып атам, себеп колдонгон болбойт дейт. Дары берсең ичпейт. А бирок катуу бир ооруп калганда, операция муктаж болуп калганда, операция кылбай эле кой элем. Эми сен деген бул нерсени баарын кайтарасың да. Эми эмне кылабыз эми? Айла жок, эми ушундай ооруга туш келип калсаң, эми көрөсүң да буйруган десең, жок, операция кылыш керек дейт да. Жок, сен кайтарып атпадың беле муну? Десең, жок, өтө маңыздуу учурларда негизи уруксат берет кээ бирлер деп, анан тапкандан көрөсүң бирдекелерчи. Көрөбү? Ошон үчүн бунун баары туура эмес. Ошон үчүн алымдар айтат. Эмне коюм, бир нерсени зикир кылат. Эмне коюм? Бир адам сапарга чыгат экен дагы, бул кандай адам? Себептерди түп орду менен кайтарган адам экен да. Анан сапарга чыкканда өзү менен 3 эле нерсени алып чыгат экен. Биринчиси идиш. Мен сапарга чыкканда, сапарда суу саап калсам, суу ичишим үчүн жолдон идиш керек дейт экен. Экинчиси жип, үчүнчүсү ийне алып болот экен да. Анан жип менен ийнени эмне кыласың десе, бул жип менен ийнени эгер мен кийим жыртылып калган учурда ошону тигем дейт экен да. Анан алымдар айтат, эми сенин идиш алып жүргүңдө бул дагы себеп дейт да. Сенин ийне жип алып жүрүшүң да бул дагы себеп дейт. Бул да Аллах Таала себеп кылган себептердин бири дейт. Ошондуктан адам канчалык себепти кайтарбасын, себептен качып кута албайт дейт. Да бир алымдар китептерде зикир кылышат. Бир адам ушунчалык себептерди кайтара ушун деңгээлге жетип калган экен да. Тамактын өзү себеппи жашоо үчүн? Себеп. Бул тамакты да кайтарыш керек, тамак жебеш керек деп да. Анан баягы өзү карапайым адамдардан болсо керек да. Эшигин жаап, илип, үйүнө олтуруп алат экен. Анан баягы туугандары бунун кичине туура эмес акыйдасын билет, кошуналары. Анан келип, тамак келип, эшикти түкүлдөтөт экен да. Биринчи күндү түкүлдөтөт, тамак келип, угуп туруп, жо деп ачпай коет. Экинчи күндү түкүлдөтөт, ачпай коет. Анан бир ушундай бир күн келет экен, ошондо ачка болуп катуу кыйналган экен. Катуу кыйналган экен да. Ошондо баягы келгенде, эшикти түкүлдөтүп урганда унчуп коюптур да. Ошо унчуп койгон себебине өлөйүн деп кыла жазаптыр да. Анан кийинчерээк аман калууну айткан экен да. Себепти колдонуш керек, жада калса бирөө келип эшикти урганда үн чыгарып болсо дагы себепти колдонуш керек экен деген экен да. Ушунчалык себептин колдонгонун аябай бир керек экенин билип, себепти жок дегенде дагы бир үнүңдү бирөө келип эшикти түкүлөсө, үнүңдү кичине болсо да чыгарып болсо дагы себепти колдонуп калыш керек экенин өзүнүн убагында, болбосо өлүп калышы мүмкүн экенин айткан экен да. Көрөбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, себептен адам эч качан качып кутула албайт экен. Кээ бир туугандар бар, мисалы себепти кайтарып, мисалы мен үйлөнбөйм дегенде да чыккан. Үйлөнсөң бул дагы себеп. Эгер Аллах Таала менин тадырыма баланы жазса, иншалла мен балал болом дейт да. Деп үйлөнбөй жүрө бергендер бар да. Же болбосо мен иншалла бир келечекте бир ушундай Куран суннага кызмат кылган илимелеринен боламын дейт дагы, бирок эч качан илим талап кылып сапарга чыкпагандар бар да. Же болбосо мен иншалла бешикке киремин. Бешикке киргенде дагы бештин бир төмөнүн айтпайт.
Фердаус бейішіне кірем дейді дағы эч качан Аллахка иман келтирбей же намаз окубай жүргөн адамдар да бар да. Көрдүңбү? Ошон үчүн сен балалуу болгуң келип атабы? Себебин кылышың керек, үйлөнүшүң керек. Сен илим ээси болгуң келип атабы? Үйдө жатып эле бир эртең менен турсаң эле машаалла Куран жатка бардыгы, тафсирлери жатка, хадистер жатка машаалла Курандан хадистен сүйлөп калуу бул ушунча кылым болду, бир адам боло элек. Жок андай боло элек. Ошондой эле эмне адам бейишке кирүү үчүн сөзсүз түрдө Аллах Таала буйруган солих амалдар жасап, Аллах кайтарган арам иштерден качыш керек экен. Мына таваккул, мына ушул эки нерсе болот экен да. Ал эми бул жакта кээ бир туура эмес маселелер бар. Адам таваккул кылганда жүрөк өзүнүн ордуна туруш керек экен да. Жүрөк кандай бир деңгээлде себептерге кыйшайбаш керек экен, карабаш керек экен. Чын жүрөктөн Аллахка гана сүйөнөт, ишенет болду. Ал эми бизде көпчүлүк учурда азыр адамдар жүрөгү эмне себептерге кандай бир деңгээлде сүйөнүп калган учурлар бар да. Жада калса кээ бир адамдарга толук эле жүрөк эмне, жүрөгү дагы, дене мүчөсү дагы толук эле эмне себептерге байланып калган да. Мусулман адамдын негизи жүрөгү Аллахта, ал эми дене мүчөбүз себепке колдонобуз. Бирок жүрөктү эч качан себепке каратпаш керек экен. Ал эми мусулмандын жүрөгү канча бир деңгээлде себептерге карай турган болгон болсо, анда ушул кичинекей ширктин түрлөрү болуп калат экен. Ошон үчүн жүрөктү эч качан себептерге эметпеш керек экен. Ал эми сенин жүрөгүңдө эч Аллахка болгон сүйөнүү жок, Аллахка болгон таваккел жок. Бүткүл жүрөгүңдөгү таваккелди себептерге байлай турган болгон болсоң, себептен гана болот деп биле турган болгон болсоң, анда бул эмне? Бул анда чоң ширк болуп калат экен. Адамды ыймандан, исламдан чыгара турган чоң иш болуп калат экен. Сен бардык нерсени эмнеден болот деп калдың? Аллахтан эмес, себептерден деп каласың. Бул кимдер? Мындай акыйдада жүргөн адамдар көп экенин билсеңер болот да. Эми андан кийин дагы ибадаттар зикр. Андан кийин ибадаттардын түрү рахба деген ибадат. Рахба деген ибадат. Жана ал-хушу деген ибадат. Андан кийин ушул 3 ибадаттын түрүн бир алып келген экен. Ошонун маанисин айтайлы. Рахба деген дагы исламда ибадаттын бир түрү экен. Рахбанын кыргызча мааниси бул калоо, талап кылуу туура болот да. Ушундай бир маанилер бар да. Баягы немеге жакын? Аррожа деп коет го, үмүт кылууга жакын рахба дегенчи. Бул жерде калоо бар жана талап кылуу бар да. Анан эми бул үмүт кылуу менен рахбанын экөөнүн айырмасы эмне десе, алымдар айтат, негизи үмүт кылуу менен рахба, калоо экөө мындай жакын ибадаттардан дейт. Экөө бири-бирине аябай окшош, мааниси бири-бирине жакын дейт. Бирок рожа дейт, бул үмүт кылуу жөн гана үмүт кыла турган болгон болсо, рахба бул деген үмүтү менен кошо талабы бар дейт да. Бирдекен үмүт кылдыбы, ошонусу менен кошо талабы бар дейт да. Аллах Тааладан ошол калоосу менен Аллах Тааладан талап кылып, үмүт кылып турат дейт да. Ошон үчүн мусулман адам карасаңар, кээде сен садака кыласың, же бирөөгө жардам бересиң, же намаз окуйсуң. Сен ушул нерсе менен эмнени талап кыласың? Аллахтын разылыгын талап кыласың. Аллах Тааланын соовун каалап, Аллах Тааланын бейишин ушуну каалайсың да. Мына ушул же рожа үмүт кылуу, же болбосо рахба экен да. Сен жөн гана үмүт кылсаң, бул рожа үмүт кылуу болот экен да. Ал эми сен ошо үмүт менен кошо сенде талап болгон болсо, Аллах Тааланын соовун талап кыласаң, бейишин, рахматын, фердаусты талап кылып ошондой бир жакшылыктар кылган болгон болсоң, анда сен ошол жакшылыкка түрткөн амал эмне экен? Сенде рахба деген ибадат болгондугу үчүн ошол нерсе сени ушундай жакшылыкта түртүп аткан экен да. Көрүңүздарбы? Ошон үчүн үмүт кылуу менен рахбанын кичине айырмасы ушундай. Экинчи ибадаттын түрү, андан кийинки экинчи ибадат түрү рахба. Рахба бул коркуу. Арабча ал-хаф деп коет го, коркуу, бул да рахба. Эми араб тилинде тил аябай бай болгондуктан бири-бирине жакын мааниде келген сөздөр аябай көп да. Ошого байланыштуу ибадат түрлөрү көп. Ал-хаф өзүнчө бир жеке ибадат, Аллахтан коркуу. Жана ошо менен кошо ар-рахба, коркуу, бул дагы Аллах Таала буйруган ибадаттардан. Аллах Таала мактаган. Эми коркуу менен рахбанын экөөнүн айырмасы эмне десе,
Алымдар айтышат, коркуу деген бул жөн гана коркот Аллах Таала. Адамдарда коркуулар бар го бая. Бирөө адамдан коркот, бирөө Аллахтан коркот, бирөө да хайванаттардан коркот, бирөө дагы жин шайтандардан коркот, бирөө көз ачтардан коркот. Коркуу ушул. Рохба деген бул корку менен кошо Аллахты көздөй умтулуу качуу бар экен да. Мисалы, бирөө күнөө кылып атат, зина кылып атат. Зина кылып аткан учурда Аллах Тааладан коркот да, кандай бир деңгээлде. Аллахтын азабы түшүп калабы деп коркот да. Корку бар. Ал ушул хауф экен, корку экен. Ал эми рохба, кимде рох болгон болсо, ал дайыма эмне? Күнөө түгүл, күнөөдөн алыс болуп, корку менен кошо Аллах Тааланы көздөй качат экен да. Күнөөнү таштап алып, Аллахты көздөй качат экен. Ал эми хауф жана жөн корку, бул Аллахтан корком деп коюп, күнөө кылышы мүмкүн да. Ал эми рохба, ал деген мен Аллахтан корком деп коюп күнөө кыла бербейт экен да. Эмне экен? Ал күнөөнүн баарын таштап коюп, Аллахты көздөй качып, Аллахты көздөй умтулат экен да. Ошон үчүн көп карапайым адамдарга карасаң, арак ичпе, тамеки чекпе, Аллахтан коркпойсуңбу десең, Аллахтан корком, мен корком дейт да. Бул коркуу бар чыгар, кандай бир деңгээлде. Бирок бул рохба эмес экен. Рохба деген кандай экен? Кайсы бир мусулманда рохба боло турган болгон болсо, аланда күнөөлөрдүн баарын таштап коюп, Аллахты көздөй качат экен. Ошон үчүн мурунку пайгамбарлар, сойлух адамдар, мисалы Юсуф алейхиссалам, падышанын аялы, кызыгып Юсуф алейхиссаламга бир бөлмөнү атайын дайындап, зина кылыш үчүн. Ошонун бөлмөнү өзүнүн абалына келтирип, анан өзүнү комнатага киргизип, эшикти жаап туруп, "Хай талак" дейт. "Эми мага кел" деп өзүнө чакырганда, Юсуф алейхиссалам "Алла" дейт да. Аллахым, мени куткар" деп эшикти көздөй качат да. Карагыла. Не деген корку. Жөн эле корку эмес, андай эмне? Рохба бар да, рохба. Рохба бар. Коркудан дагы жогору турган рохба бар. Алла, өзүң сактагын мени. Эгер сен мени сактабасаң, менин бүткөнүм ушул дейт да. Эшикти көздөй качканда, баягы аялдын артынан кубалап келип, ушунчалык катуу күч менен качкандыктан артындагы кийим алып келет да. Бул жерден Юсуф алейхиссалам ушундай күнөөдөн коркуп качкандыгын белгиси да. Аллах бир кара, Аллахтан коркуштун күнөөнүн канчалык чоң экенин билип туруп, анан ошол рохба менен качканда. Пайгамбарларда билесиңер, корку, рохба аябай чоң да. Андан кийинкиси, үчүнчү ибадаттын түрү бул ал-хушу. Хушу баары билесиңер. Аллах Таалага моюнсунуп, Аллах Таалаган коркуу да. Бул жерде хушунун мааниси эмне десе, бул жерде хушунун мааниси Аллах Тааланы улуктаган абалда Аллахка моюнсунуу дейт да. Кыргызчасы эмне экен? Аллах Тааланы улуктаган абалда моюнсунууну хушу деп коет экен. Мисалы, кээ бир адамдар бар, бирөөгө моюнсунат дагы, бирөөгө аны улуктабашы мүмкүн. Урматтабашы мүмкүн, сыйлабашы мүмкүн. Мисалы, адамдар падышага киргенде, же өзүнүн кожоюна, директоруна киргенде, ага моюнсунат, баш ийет, айткан сөзүн угат, астынан тиіп башын ийкеп бир урматтагандай, сыйлагандай, аябай бир урматтагандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок сыртынан баш ийгени менен ичинен ушул падыша өлүп калса экен, каза болуп калса экен, ушуну аябай жек көрөмүн деп ичинен жек көрүп турушу мүмкүн. Туурабы эмеспи? Ал эми хушу деген бул андай эмес экен. Хушу деген сен Аллах Тааланы улуулаган абалыңда Аллахка моюнсунат экенсиң да. Жөн эле моюнсунбайсың. Моюнсунуң менен кошо сен Раббыңды улуктап турат экенсиң да. Ошон үчүн намазда хушу дегенде эмнени эсилткенбиз? Намазда жөн эле башыңды ийкеп турбастан, бул сенин сырткы келбетиң. Ал эми ичиңдеги сен Раббыңды жүрөгүң улуктап турат экенсиң да. Я Раббым, өзүң гана сыйынып татып жатсың, я Раббым, жүрөгүң Аллах Тааланы улуктап турат экенсиң. Көрүңүздөр, мына ушул хушу дагы бир чоң ибадаттардан экен. Хушу эмне десе, Аллах Таалага моюнсунган абалда Аллах Тааланы улуктап турат экенсиң. Мына ушул хушу. Алымдар айтат, негизи хушунун орду дейт. Хушунун орду жүрөк дейт да. Бирок бунун белгилери адамдын дене мүчөлөрүндө көрүнөт дейт. Ал эми бунун жемиши
эмне десе жемиши адамда хушу болгон болсо ошонун жемиши ал Куран менен суннага толук моюн сунууга түртөт экен да, баштайт экен да. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, кайсыл адамда хушу болгон болсо, аны силер дене мүчөсүнөн билсеңер болот экен да. Сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөйт, иш кылса Аллах Таала көрүп турат, билип турат деп иш кылат. Жана ошондой эле анын жемишин алып, ал Куран менен сүннөткө колунан келишинче сүннөткө ээрчит экен да. Мына көрүңүзбү? Бул хушу да ушундай бир чоң ибадаттардын бири экен. Ушуларды мусулман адам билип, ушуларга амал жасаш керек экен да. Ушул 3 нерсеге далил. Анбия сүрөсүнүн 90-аятына алып келиптир да. Ошол аятта Аллах Таала айтып атат: "Иннахум кану юсариуна фил хайрати ва ядунана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин" дейт да. Аллах Таала бул аятта айтат: алгачкы өткөн пайгамбарларды мактайт. Закарияны, Яхьяларды мактап эмне дейт? Алар ушундай эле дейт да. Ушундай пайгамбарлар эле дейт, жакшылыкта жарышат эле дейт да. Аллах сүйгөн жакшы амалдарда бири-бири менен жарышат эле. Ва ядунана рагаба ва рахаба, жана бизге биздин алдыбыздагы сообуздан, жаннатыбыздан талап кылып, жаннатыбызды сообузду талап кылып, каалап, жана азабыбыздан, ачуубуздан корккон абалда бизге дуа тилейт да. Көрөрбү? Биздин сообуздан, жаннатыбыздан үмүт кылып, ошону талап кылып, жана азабыбыздан, тозобуздан корккон абалда бизге дуа кылат эле. Жана ва кану лана хашиин, бизге толугу менен моюн сунуучулардан эле дейт да. Ушул аятта Аллах Таала ошол Закария жана Яхья пайгамбарларды мактаган аятты мына ушул үчөөнө далил кылып келген да. Бул жерде эмне бар? Раба да бар, рахба да бар, жана хушу да бар да. Мына ушул бир аятта далили, мына ушул бир аятта экен. Андан кийинки акыркы ибадат бул хашия. Хашия деген билесиңерби? Белгилүү бир ибадаттын түрү. Хашия. Хашия деген бир коркуунун мааниси коркуу. Мааниси коркуу. Бирок жөнөкөй коркуудан айырмаланып турган нерсеси бул эмне? Илим менен Аллахтан корксоң, ошону шариатта хашия деп коет экен да. Себеби Аллах Таала Куранда буга далил Бакара сүрөсүнүн 150-аятында "Фала тахшаухум вахшауни" дейт да. Силер адамдардан коркпогула, менин жалгыз өзүмдөн гана коркула дейт да. А башка аятта Аллах Таала илимелер мактап мына дейт: "Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама" дейт да. Чындыгында Аллах Тааладан чыныгы корко тургандар алар илим ээлери дейт да. Аллах Таала иннама яхшаллах дейт. Чыныгы Раббысынан корко тургандар алар илим ээлери дегенде бул жерде адамдар айтат, бул хашия кимде ким Аллахтан илим менен корко турган болгон болсо, мына ушуну хашия деп аташат дейт адамдар. Ошон үчүн Аллах Тааладан адамдар корккондо даражалар бар да. Кээ бир адамдар жөн эле мен Аллахтан коркомун, Аллахтан коркомун, Аллахтын азабынан коркомун дейт. Мына кече көрдүңөр, кичине жер силкинип койду эле, адамдар ой деп жылаңач көчө чыгып кетип турабы? Бул Аллах Тааланын жөн гана бир эскертүүсү да. Жөн гана эскертүүсү. Аллах Таала бизди өлтүрөм десечи, бир секунд өлтүрөт да, жокот да. Бирок Аллах Таала эшти ачып, өзүнүн рахматы менен намаздарды окула деп атат Аллах Таала. Бунун баары кыямат күнү аламаттарында. Ошон үчүн ушундай нерселерди көрүп туруп, билип туруп, анан намазды окубай бейгапар жүрүш, урматтуу туугандар, бул туура эмес да. Туура эмес. Ошон үчүн бул жерде эмне? Алымдардын коркусу менен карапайым адамдардын коркусу башка экен. Карапайым адамдар жөн гана мен Аллахтан корком десе, илимелери чыныгы Аллах Тааладан, Аллах Тааланы таанып коркот экен. Аллах Тааланын ысым сыфаттарын окуп, Куран аяттарды, хадистерди окуп, алар ошо Аллах Тааланын чыныгы илимен коркот экен. Ошон үчүн илимелери чыныгы Аллах Тааланы коркот да. Ошон үчүн алымдарда ушундай бир сөз бар. Ушундай бир сөз бар. Куллама кунта биллахи араф кана хауфука агзам дейт да. Сен Аллах Тааланы канчалык терең таанысаң, ошончолук сенин коркуң жогору болот дейт да. Бирөөлөр мисалы бирөөдөн коркушу мүмкүн, бирок ошол корккон нерсени жакшы тааныбашы мүмкүн. Баланча жерде баланча коркунучтуу адам бар.
аябай залым адам бар десе жөн эле коркуп бериши мүмкүн да, бирок тааныбайт анычы. Жөн эле коркуп бериши мүмкүн. Бул дагы бир коркуунун түрү да. Экинчи түрү, кээде бир адам бирөөдөн коркот дагы, бирок аны аябай бир улуктабашы мүмкүн да. Болгону бир аябай зулумкеч болгондуктан ошол зыяндан саламатта болоюн деп эле коркушу мүмкүн, бирок улуктабайт аны. Үчүнчү түрү, мусулмандар Аллах Тааладан корккондо жөн гана коркуу менен эмес, Аллах Тааланы улуктап коркот экен. Аллах Тааланы даңтап, кемчиликтерден пактап, арылап, Аллах Тааланы ушундай бир улуулап коркот экен да. Улуктап коркот экен. Акыркы ибадаттын бири бул бүгүнкү сабакта ал-инаба. Инаба деген бул кайтуу. Баягы тоба бар го, тоба. Тобага окшош. Тобага жакын мааниде келет. Бирок тоба менен бунун айырмасы, тоба кылуу деген тоба кыл дейт го. Деген мааниси бул Аллахка кайт деген сөз да. Ал эми бул инаба деген Аллахка кайтуу, жөн гана кайтпастан Аллахтын буйруган ибадаттарына умтулуп кайтуу экен да. Мына ушуну араб тилинде инаба деп коет экен да. Кимде ким Аллах Таалага айтканда жөн гана кайтпастан, күнөөнү таштап эле Аллах Таалага айтпастан, күнөөлөрдүн баарын таштап Аллах Тааланын ибадатына умтулуп кайтканды араб тилинде эмне деп коет экен? Ал-инаба деп коет экен да. Мына ушул инабадагы, исламдагы Аллах Таала бир буйруган ибадаттардан экен да. Бирөө тоба кылдым десе, тоба жөн гана күнөөнү таштоо экен да. Ал эми мен инаба кылдым, анибу илаллах, Аллах Тааланы көздөй кайтам десе, анда күнөөлөрдүн баарын таштап, Аллахты көздөй, Аллахтын ибадатын көздөй умтулуп кайтуу экен да. Бул инаба. Инабада эки нерсе бар экен, күнөөлөрдү таштоо, экинчиси Аллах Тааланын ибадатына умтулуу. Мына ушул нерсе бар экен. Ушул нерсе дагы шариатта бир чоң ибадаттардан экен да. Буга далил Зумар сүрөсүнүн 54-атына келет. Ва анибу иля раббикум ва аслиму лаху дейт да. Раббыңарга кайткыла, жана ага толук моюнсуңула дейт да. Мына ушул аятты далил кылып алып келген экен. Урматтуу туугандар, бүгүнкү сабагыбыз менен жыйынтыктайбыз. Себеби биз үч негизди алып аткан маселени өзүңөр түшүнөсүңөр. Биз кээ бир ибадаттын түрлөрүн зикир кылган экен, ошол ибадаттарды алып атабыз да. Келечекте иншалла кийинки сабакта дагы бир ибадаттын 4-5 түрүн алабыз. Истиаза деген, истигоса, истиана, назыр, забах деген 5 ибадаттын түрүн алабыз. Ошо менен биринчи негизди бүтүрүп, андан кийин экинчи негизге өтөбүз да. Экинчи негиз эмне бул? Ал Аллах Тааланын түшүргөн ислам динин таануу, ошо өтөбүз да. Анан кийин ислам динин бүтүргөндөн кийин 1-2 сабак кылып бүтүрөбүз. Андан кийин нары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанып өтөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таанып өткөндө кичине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын айтылат да. Пайгамбарыбыз кайсы жерде исламга кызмат кылган, пайгамбарыбыз качан төрөлгөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кантип пайгамбар болгон, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам динин таратуда кандай кыйынчылыктарды көргөн, кыскача анын туугандары, ата теги, мына ушул туурасында сөз болот дагы. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол динди таратуусун айтабыз дагы. Ошо менен келген аяттар, хадистерди окуп туруп, үчүнчү негизди иншалла ошо менен бүтүрөбүз да. Эми нар жагы иншалла буйруса кыскача колдон келишинче жеңил кылганга аракет кылабыз. Бул китептерде көп пайдалар бар, урматтуугандар. Билмегени менен сен ушу кыска убакытта Раббыңды жана ислам динин жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кыскача болсо дагы таанып аласың да. Алла Таала күнөөбүздү кечирсин, өзүн туура таанууга, пайгамбарын жана ислам динин туура таанып, жана ошого амал кылууга Алла Таала баардыгыбызды насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.